Салам достор, драйв көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Кытайлык JAC компаниясы чыгарган мына ушундай JAC T9 пикап унаасы жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда кызык болот. Кеттик. Жаңы мүмкүнчүлүктөр дүйнөсүнө аралашыңыз. JAC T9 заманбап, күчтүү көрүнүштү жана алдыңкы технологияны айкалыштырат. Ал шаардагы саякаттарбы, же сырттагы кызыктуу окуяларбы, баардык кыйынчылыктарды көтөрүүгө даяр. Достор, JAC T9 унаасынын алдыңкы бөлүгүнө келе турган болсок, бул жердеги массиондуу тор жана эч кандай боелбогон, мондай болгон деталь жана күндүзгү диоддук лампалары кайсы бир деңгээлде унаа күчтүү жана престиждүү, ошондой эле агрессивдүү экендигин түшүндүрөт. Корпус сызыктары күчкө жана кубаттуулукту баса белгилейт. Ал эми 18 бөлүктөн турган 2 тонду эритме дөңгөлөктөр жаңы пикаптын профилин эң сонун толуктайт. Светодиоддук оптика күндүзгү жарык берүүчү жарыктары унаага башкача көрүк берип турат. Негизи унааларда бензин багынын сыйымдуулугу ар кандай типте, ар кандай түрдө бөлүнөт. Баарыңыздарга белгилүү. Ал эми бул унаабыздын жалпы бензин сыйымдуулугу 76 литрге барабар. Кыймылдаткычтын кубаттуулугу канчалык чоң болсо, унаа ошончолук күчтүү жана эреже катары ошончолук чоң болот. Чоң унаага кичинекей кубаттуулуктагы кыймылдаткычты орнотуунун эч кандай мааниси жок. Кыймылдаткыч жөн эле анын салмагын да көтөрө албайт. Ал эми тескерисинче жеңил унаага чоң кыймылдаткычты орнотуу да туура эмес. Ошондуктан өндүрүүчүлөр кыймылдаткычты унаанын баасына ылайыкташтырууга аракет жасашат. Модель канчалык кымбат жана престиждүү болсо, кыймылдаткычынын кубаттуулугу ошончолук чоң жана күчтүү болот. Кыймылдаткыч жылышуусу куб, сантиметр же литр менен көрсөтүлөт. Кимге кандай ыңгайлуу болсо, ошондой сатып алганы же буйртма бергени оң. Достор, негизи модель канчалык кымбат болсо, престиждүү болсо, кыймылдаткычтагы ошончолук деңгээлде күчтүү жана сапаттуу болоору талашсыз. JAC T9 унаасы 2 түрдүү версияда кыймылдаткыч менен сунушталган. 2 литр 150 Вт күчү жана 2,5 литр 200 Вт күчү болуп сунушталган. Эми сиздер көрүп турган бул версия 2 литр 150 Вт күчүнө барабар. JAC T9 унаасын сатып алууда эмнесине тандоо жасоо керек? Унааны сатып алууда автоматтык жүрүү котормосу, механикалык же болбосо CVT котормосу, ошондой эле роботтук котормо түрү дагы бар. Автоматтык трансмиссия кымбатыраак болгону менен, бирок бул акча үчүн айдоочу тыгында толкунданбайт жана унааны башкаруу бир кыйла жеңилдик жаратат. Кол менен башкаруу арзаныраак болгону менен, анын артыкчылыктары тейлөөнүн жеңилдигин жана узактыгын кепилдейт. CVT-ге келсек, анын күчтүү жагы күйүүчү майдын үнөмдүүлүгү, бирок бүгүнкү күндө CVT котормосуна ишенимдүүлүгү азырынча жакшы деңгээлге жете элек. Робот бул автоматтык которуу жана механикалык которуунун ортосундагы жүрүү система деп айтса болот. Анын артыкчылыктарына караганда кемчиликтери көбүрөөк. JAC T9 унаасынын жүрүү котормосу төмөнкү түрлөр менен жеткиликтүү. Автоматтык алмашуу же болбосо механикалык түрдө алмашуу системасы. Негизи унаа, чын айтканда тоонун унаасы деп айтат элем. Анткени пикап сүйүүчүлөр жакшы билет, аларда сөзтө да жүк көп болот. Негизи артында жүк сыйымдуу бөлүгү 980 килограммга көрсөтүлгөн. Эми тагыраагы 1 тонна деп айтууга болот.
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take Достор, shit. эми сиздер менен ички салон жөнүндө сүйлөшөбүз. Чын айтканда абдан ыңгайлуу деп айтат элем. Бардык бул мындай пикап унаалар сүйүүчүлөр үчүн көп нерселер, көп жаңылыктар бар унанын ичинде. Айта кетчү нерсе, мультироль бардык система бул жерде орнотулган, жана таблонун ичинде кичинекей монитор жайгаштырылган. Ал жерден бардык маалыматты көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай бардык приборлор жанып турат. Электро көтөрүү, түшүрүү системалары, жана күзгүлөрдү электрондук түрдө жылдыруу жана өчүрүү системалары. Анан эң башкы нерсе, көпчүлүк унааларда бул нерсе жок. Android системасы жак унасында каралган. Жана ошондой эле 360 камерасы ушундай көрсөтүп турат. Азыр артын көрсөтүп турат. Анан артты көрсөтсөк болот, мындай сол тарапты жана оң тарапты. Өзүңүздөр көрүп тургандай бардык нерселер ыңгайлуу деп айтат элем. Панелдеги түстөрдү дагы өзгөртүү системалары бар. Андан сырткары 4 жана 2 дөңгөлөктү алмаштыруу системасы, электрондук түрдө жылдыруу жана парковка системасы дагы кнопка менен. Жүрүү котормосу өзү которот автоматтык түрдө, жана бул жерде спорттук режим. Бул жерде болсо USB портторду көрүп турам, жана ошондой эле зымсыз кубаттоо системасы дагы каралган. 2024-жылы чыгарылган жак унаасында зымсыз кубаттоо системасы өз түрдө болушу керек. Анан дизайнга өзгөчө маани бериш керек, анткени дизайндагы жасалган бул жердеги сызыктары деп коебуз, мотор Ж тамгасына окшогон бир элести калтырат. Бул да болсо жак компаниясынын дизайнерлери жакшы деталдуу иштеп чыккан деп айтат элем. Эми оталдыралы, анда уна кандай жүрөт байкап көрөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде кыймылдаткычтын үнү дагы бизге анчейин эле угулганы жок. Бул дегени шум боюнча абдан жакшы иштелип чыккан деп айтат элем. Анда кеттик, көрөлү. Ылдамдуулугу момент секунда менен эсептегенде бул унанын кыймылдаткычы кран валды айланткан күч деп атоого болот. Момент күчү салттуу түрдө физикалык жактан көз каранды же бизге тааныш болгон метр килограмм менен өлчөнөт. Моменттин көп болушу тез баштоону, мындайча айтканда, уна ордунан тез ылдамданууну билдирет. Жак Т9 унаасынын моменти секундасына 320дан баштап 410го чейин жетет. Достор, негизи унанын ылдамдуулугу секунда менен эсептелет. Жак компаниясы кандай иштеп чыккан, сиздер менен чогуу тест драйв кылып көрөбүз. Канча секундада 100 км ылдамдыкка чыгат экен. Километр ылдамдыкка чыктык. Менимче 5-6 секунданы гана багандырды окшойт дейм. Жак Т9 бул кубаттуулукту, ишенимдүүлүктү жана ыңгайлуулукту айкалыштырган заманбап жүк ташуучу унаа деп айтсак болот. Бул унаа ыңгайлуулукту жана коопсуздукту бузбастан динамиканы жана укмуштуу окуяларга даярдыгын баалагандар үчүн түзүлгөн. Унаа негизи чоң жолдо дагы, шаардык жолдо дагы өзүн жакшы сезе алат. Бул дегени сизге кайсы бир деңгээлде баардык шартта ыңгайлуулукту жаратат деп айтат элем. Жак компаниясы бул унаага мээрим берип иштегендиги көрүнүп турат. Унанын сырткы көрүнүшү жөнүндө айтсак, 18 дюймдук дөңгөлөктөр, LED фаралар, каптал көзгө жылытуу системасы, алдыңкы туман жарыктары, арткы көрүнүш күзгүлөрүндө жана эшик туткаларында хром жасалгасы, капталкы кадам койгучтар, чатырдык рельстер, бампердин ылдыйкы бөлүгү сырдалбастан пластиктен жасалганы дагы өзгөчө. Электр кулпусу бар, арткы капкак, болоттон болгон түрмөк, жүк бөлүгүн коргоочу капкак,
металлдан болгон кыймылдаткычты астынан коргоп туручу капкак жана ошондой эле чатырдагы айнек. Jak T9 унасынын жалпы узундугу 5330 мм барабар. Турасы 1960 мм, бийиктиги 1880 мм, жүк салгычтын өлчөмдөрү узундугу 1520 мм, турасы 1590 мм, ал эми бийиктиги 470 мм. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you Бүгүнкү күндө Кыргызстандын рыногунда 30 000 AQSh долларынан жогору баада турган бул Jak унаасы жөнүндө толук маалыматтарды берүүгө аракет жасадык. Сиздерге пайдалуу болду деп ойлойбуз. Достор, кийинки чыгарылышта жаңы унаада жолукканча.